Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Осмонов Азамат. 1982 жылы төрөлгөнмүн. Жалал Абад областынын Созак районунда чоңойгон баламын. 2000 жылдан бери Бишкек шаарында жеке ишкерлик менен алектенип келем. Менин кайрылганымдын себеби урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, Камшыбек Ташиев Кыдыршевич, силерге абдан бир өтүнүчүм менен келдим. Мына кече жакында эле Октябрь районунун ИИБинен розыска берип кармалган баланы бүгүн соттор аны домашний арестке коюп жибериптир. $135,000 төлөбөс аракети менен ар кайсы жолдорун колдонуп жатат. Мен силерге аябай өтүнүч келтирем. 3 жылдан бери мен завод иштетем, 70 кишини жумуш менен алектендирем. Быйылкы жылы мага ушундай кыйынчылык алып келдирген ошол Рыспаев Самат Токтомуратович деген бала, Октябрь районунун ИИБинин кызматкери. Мына бүгүн соттор жагынан 2 айга санкция алган болчу Первомайский район сотунан 20 күн мурда, 20 күндөн кийин мына шаардык соттон Адис Момуналиев деген шаардык сот аны домашний үй камагына чыгарып коюп жиберип жатат. Мен абдан өтүнүч келтирем. Аябай мындай кыйынчылыкка адамды тыштап коюп, акчаны бербес максатта ар кайсы жолун колдонуп жатат. Жардамыңыздарга муктажбыз. Өтүнүч жардам берип, мыйзам чегинде карап беришиңиздерди суранамын. Негизи бүгүн тергөөчү жагынан, анан УКМКнын оперативный оперлер жагынан уктум, мыйзамсыз 100% чыгып кетти. Мерописание эч кандай өзгөртүүгө шартыбыз жок болчу дейт. Өзгөртпөй эле сот жактан письмо келип эле бүгүн домашний арестке чыгасың деп домашний арестке чыгарып салды. Мен быйылкы жылда мына айлыктарын, ишчилеримдин айлыктарын толугу менен төлөй албадым. Бир 20дай карапайым артымда турган ишкерлерим айлык ала албай ушул күнгө чейин кыйналып жүрүшөт. Мен ашыкча берейин десем, ашыкча шартым жок. Анан бул Рыспаев Самат Токтомуратович деген мага жамандык издеп жүрөт. Максат $135,000 бербес максатында бул мени каматайын деп жүрөт азыркы күнгө чейин. Мен бизнес партнерлорума барып, мисалы $20,000 астадык разница кирпич менен мен кирпич сатып, кирпич менен иштеп жүргөн баламын. Ысык Ата районунун Миланфан айылындагы кирпич заводду сатып алганмын 2018 жылы. Ошол заводду мен жетектеп иштетип келатам ушул күнгө чейин. 70 кишини жумуш менен камсыздаймын. Ошонун негизинде мен негизи оюм мына эртең төлөйт карызын мына төлөйт деп келатып, бүгүн күндө домашний арестке чыгып кетти. Тергөө толугу менен бүт эле күнөөсү мойнуна далилденип коюлду. УКМК кызматкерлерине эч кандай наразычылыгым жок. УКМК кызматкерлерине бүгүн чалып айтсам, эмне үчүн кое берди, кандай десем, сен мерописаниени өзгөрттүңбү, кандай мыйзам чегинде кантип чыгыш керек десем, мыйзам чегинде 100% деп тергөөчү айтты. Чыкканга эч кандай укугу жок болчу дейт. Анан Адис Момуналиев деп шаардык соттун чечими менен чыгып баратат үй камагына дейт. Мен ошого өтүнүп кетем. Урматтуу президент, сиз бизнесмендерди колдоп жатасыз, адилеттүү баарын карайсыз, сиз айкөл адамсыз. Сиздин башыңыздан көп кыйынчылык өткөн карапайым элди да түшүнөсүз. Камшыбек Кыдыршевич Ташиевке да ушул эле сөздү айтып кетем. Камшыбек Кыдыршевич Ташиевич, сизге да өтүнүч келтирем. Мен азыркы күндө аргасыз калдым. Мен ошол 20 карапайым жумушчуларым үйүндө тамак ашынан кыйналып отурат. 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 айлыгы калган адамдар калган. Ошолорду мен бере албай келатам ушул күнгө чейин. Мына ушул күнгө чейин ушул бала мен куугундукка алдырып, мен качып, бул жөнүндө башка дагы мен интервью бере алам. Чоң бул жерде бир коррупцияга мындай илешкен көп кишилер бар. Именно ИИБинин кызматкерлери аралашкан, депутат аралашкан, булар пыткага чейин барган. Мен заводумду баягы алып кысып, максат мени жок кылып, каматып, түрмөгө тыгып, ушул ишкерди чабып дегендей бир көп эмелер бар. Бул жерде тетиги депутат социал-демократтан Абдулажанов Султан деген бар. Бүт өздөрү мына текшерип көрсөңөр иликтеп, мен кимге карыз болсом акыйкат үчүн баарын тыйынына чейин төлөп берейин деп аракетим кылып келатам. Бирок жолумду тосуп, баягы берүүчү адамдарыма эчтекени бердиртпей турган кылып, куугундук алып, Жалал Абадка чейин качырып, заводдон погрузчигиме чейин урдатышып, булар баары бир
бир захватка уже кирип бараткан жеринен мына мен өзүмдүн акымды өндүрөм деп ушинтип укмкга кайрылганда, укмк тиги бала менен Рыспаев Самат менен ошно ставка кылганда, ошно ставкадан ал күнөөсү далилденип, ал качып кетип 7-8 күн розыскта жүрүп, анан укмкнын балдары кармап келип, укмкнын убактылуу кармалуучу жерине, камаган жеринен 2 айга санкция алган жеринен кайра домашний арестке коюп жибип атат. Мыйзам чегинде негизи розысктагы адамды соттордо эле кое бергенге эч кандай укугу жок. Бул жерде кайсыл ким аппарат президент аралашты, мен билбейм, чын өзүңүздөргө түз кайрылайын деп чечтим. Чын айтсам, сыртта мен карапайым рабочийлерим кошо артында жүрөт, күтүп жүрүшөт. Байке тыйыныңызды алсаңыз айлыктарды салабыз, сиз менен мына 3-4 жылдан бери иштешип келатабыз. Сиз колуңуздан келген жардамды берип келатасыз, биз сизге ишенебиз байке деп колдоп келатышат. Мен ушул өтүнүчүмдү колдоп жардам беришиңиздерди суранамын абдан. Карап бериңиздер мыйзам чегинде. Эми акчасын действительно карызын төлөп кутулса болмок, кутулбастын аракетинде мына атасы динозавр деген кличкасы менен экен. Бул Самат Рыспаев деген баланын өмүр баянын сүрүштүрүп келсек, аябай жаман экен өмүр баяны. Ишенимчке кирип, ушинтип мен чоң суммага кедайт этип, тергөөдөн далилденди күнөөсү бары, ошону төлөбөс максатта ар кайсы жолуна барып жатат. Эми домашний арестке чыгып, мен жолун тосуп, мен чөнтөгүмө баягы мурдак эле 3 жылдан бери ушул жөн эле ни за что камалып, ни за что кыйналып жүргөн адамдар бар экен ушул Рыспаев Саматтын артынан. Ошонун баары мына четинен чыгып атат бүт мына. Акыйкат үчүн чечип беришиңиздерге мен ишенемин, өтүнүч келтиремин. Ушул ишти аягына жетип беришиңиздерди абдан бир өтүнүч келтирип суранамын. Рахмат, мен өтүнүчүм ушул, карап бериңиздер, абдан суранамын. Мен быйылкы жылда мен банкротко учураттым. Болгонун баарын сатып жиберсем, сатып буюмдарымдын баарын берип, азыркы күнгө чейин жолума тоскоолдук кылып, куугундулук кылып келатат. Эми мен өзүмдүн акчамды ала албай, мен өзүм Кыргызстандан качканга, мен уже Аргаска, уже айла жокко уже келип жетип атат менин оюм ошол. Ошол Самат деген бала элдер менен мамиле кылып, бир аз бересесин берип туруп, анан жарым суммасын алып туруп, кайра жанагы буюмдарын кайра алып коюп туруп, кайра өзүн каматып, кайра мошенник кылып, ушинтип элдин баарын эле кыйнап, ошентип арам менен акча таап келаткан бала экен. Түбүнү, тамырыны канча күндөн бери эмне жумуш кылды, кандай кылды, баарын териштирип, историясын көтөрүп чыксаңыз, урматтуу президент Камчыбек Кыдыршаев Ташиевич, акыйкат мына ошол жерден көрөсүздөр. Мына мен элим үчүн деп канча эл менен иштешип келатам, келечекте максаттарым чоң, ийгиликке жетейин, элиме кызмат кылайын, кыргыз элиме бир таанылган, жакшы бир инсан болоюн деген максатта мына ушул күнгө чейин келатам. Рахмат, мен өтүнүчүмдү колдоо бересиңер деп мен сиздерге абдан ишенем.